Билим ар бир улуттун келечегин аныктаган эң күчтүү курал. Өлкөнүн өнүгүшү, экономиканын өсүшү, маданияттын гүлдөшү билимдүү муундан көз каранды. Кыргызстандын өнүгүшү билим берүүнүн сапатына түздөн-түз байланыштуу. Бул саясатты ишке ашырууда Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети өзгөчө орунду ээлейт. Университеттин тарыхы 1945-жылы башталган. Элге билим берүүнү күчтөө менен жалпы өлкө аймагында тартыш болуп турган мугалим кадрларын даярдоо зарылдыгы курч турган. Ошол оор жылдары мамлекет чечкиндүү кадамдарды баштады. Аялдарды окутуп даярдоо башка тармактар менен катар билим берүүдөгү бул жагдайды жөнгө салууга негиз болмок. СССР Эл комиссарлар советинин 1944-жылдын 15 декабрындагы токтому буга жол ачты. Анын негизинде Фрунзе шаарында кыз-келиндер педагогикалык училищеси ачылып, республиканын башталгыч мектептери үчүн мугалимдерди даярдоо колго алынды. Жаңы окуу жай алгачкы 319 бүтүрүүчүсүн 1949-жылы даярдап чыгарды. Мындай кадрларга суусап турган эл агартуу тармагында алардын иши канчалык маанилүү экени дароо сезилди. Ишти кечеңдетпей 1950-жылы училище Кыргыз кыз-келиндер мугалимдер институту болуп түзүлүп, мааниси өсүп, милдети кеңейди. 1952-жылы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтуна айланып, 53-жылы Владимир Маяковскийдин ысымы ыйгарылган. 1992-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин буйругуна ылайык окуу жайга Ишеналы Арабаевдин аты берилип, 2005-жылы Кыргыз мамлекеттик университети болуп түзүлдү. Университеттин өнүгүшүнө академиктер Константин Юдахин, Игорь Батманов, Алтай Бөрүбаев, Абдыган Эркебаев, Абдылдажан Ахматалиев, Сыртбай Мусаев, Османакун Ибраимов сыяктуу академиктер, Асанхан Жумахматов, Мукаш Абдраев, Насыр Давлесов, Жералы Жапаров, Советбек Байгазиев, Мира Ботпаева, Магриф Архимова сыяктуу профессорлор жана окумуштуулар салым кошкон. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров билим берүү тармагын мамлекеттин негизги приоритети катары аныктап, акыркы 5 жыл ичинде бул тармакты жаңы сапаттык деңгээлге чыгарууга багытталган ири реформалык иштерге басым жасап келет. Президенттин сандан сапатка өтүү, келечек буунга терең билим берүү, мугалимдердин социалдык жана кызматтык шарттарын жакшыртуу сыяктуу демилгелери билим аркылуу жаңы, билимдүү, келечектүү коомду калыптандыруу стратегиясынын негизи. Бул саясатты ишке ашырууда Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети өзгөчө орунду ээлейт. 80 жыл аралыгында окуу жайды Акима Жолдошова, Жумагүл Мусаева, Гүлипа Токтомамбетова, Нурпаша Абдуазизова, Жанета Татыбекова, Рахат Ачылова, Зайнидин Курманов, Алтай Бөрүбаев, Амангелди Бекбалаев, Абылбек Асанканов, Аскарбек Бекбоев, Төлөбек Абдрахмановтар жетектеп, учурда университеттин өнүгүү жолун улантып жаткан профессор Айгүл Абдраева профессордук окутуучулук курам менен университеттеги билим берүүнү инновациялык ыкмалар менен уюштуруп, сапаттык башкаруунун натыйжалуу системасы аркылуу эмгек рыногу талап кылган жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого багыт алды. Эл аралык кызматташтык кеңейип, окутуу шарттарын жакшыртууга жана билимдин сапатын жогорулатууга багытталган иштер жүрүүдө. IT технологиясы кеңири колдонулуп, электрондук ресурстардын, онлайн платформалардын жеткиликтүүлүгү жакшырды. Бул билим берүү программаларынын ийкемдүүлүгүн жана сапатын жогорулатууга жол ачты. Бүгүнкү күндө 13 институт, 5 факультет жана колледждин базасында билим берилип, студенттердин саны 22 миңге жетти. Окуунун алдыңкылары президенттик стипендияга ээ болушууда. Билим берүүдөгү жаңычылдыгы, заманбап кадрларды даярдоодогу ийгиликтери үчүн Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети 2022-жылы даңк ордени менен сыйланган. Университет билим берүү, илим жана инновацияларды интеграциялоо аркылуу глобалдашуу шартында туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын ишке ашыруу менен заманбап формациядагы адистерди, лидерлерди даярдап, илим изилдөө иштерин системалуу өнүктүрүүдө. Атамекендик жана дүйнөлүк рейтингтерде татыктуу орунду ээлеп, эл аралык кызматташтыкты чыңдоо менен санариптик трансформациялоону ийгиликтүү ишке ашырууга жетишкендиги өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнүн жана бекемделишине кошкон салым экендиги талашсыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун акыркы 5 жыл аралыгында билим берүүнүн бардык тармактарындагы сапатты жогорулатууну жолго коюу саясатын жүргүзүп, сандан сапатка өтүү, келечек муунга терең жана сапаттуу билим берүү, мезгил талабына жараша алдыга умтулуу коомчулук тарабынан колдоого алынды. Анын аркасында окуу жай сапаттуу билим берүүнү негиз катары кабыл алып, эл аралык талаптарга шайкеш келтирүү менен компетенттүү, креативдүү, чыгармачыл адистерди даярдоодо эффективдүү системаны түзүү талабын ишке ашырууда.
Ага катар 12 жылдык орто билим берүүнү толук ишке ашыруу багытында, талапка ылайык мугалим кадрларын даярдоо багытында иштер активдүү уланууда.